Запись экран боюнча көрсөтүп берейин. Экран запись деп Play Market'теги жазсаңар, запись экран деп чыгат, экран запись деп чыгат. Мына ал X Recorder дегенде мен ушуну колдоном. Бул жерде мына эмелер боюнча инструкциясын карасаңар, бул эме менен, бул приложение менен силер видеону дагы монтаждап, кыркып оңдосоңор болот. Видео монтажда колдонсоңор болот. И экрандан сабак бирөөгө бир нерсе көрсөтөм, үйрөтөм деп атканда да колдонсоңор болот. Так, мына бул жерде настройкалар бар. Мына источник звука, микрофон. Кааласаңар микрофонду алмаштырып, немой деген бар. Азыр мен жаздырып сабак жазып аткан үчүн басып коет. Микрофон же немой деген бар. Немойду бассаңар, бул өзүңөрдүн звугуңарды жазбайт дагы, телефондун ичинде видео, мисалы, видеону запись кылып аткан болсоңор, ошо видеонун звугун жазат. Настройки видео мына бул жерде бар. Бул жерде да видеонун настройкалары бар. Памяттар, пикселдери бар. Жогорку качестволуу болсун десеңер, бул жерден кирип эң жогорку качествону косуп койсоңор болот. Ушул жагын карап туруп управлять десеңер, снимок экран, веб-камера, щетка. Азыр веб-камераны колдонуп кошуп коеюн, өзү менен кошо көрүнүп иштейт. Мына өзүмдү көрсөтүп дагы записти жаза берсем болот. Мындай түрлөрү бар Play Market'те экран записинин. Телефонуңарга карап, памяттарына карайсыңар. 32 мегабайт, 29 мегабайт, ар кандай форматтагылары бар экран записинин. Мына бул Canva. Ушул Canva'га кирип туруп, каалаган дизайныбызды жасасак болот. Так, мына Canva'нын ичинде көп нерселер жасасак болот. Мына бул жерде варианттар бар. Сайтта жасаса болот, интерактивный доскалар, презентация, видео, соц тармактарга stories, постторду жасасак болот. Соцсети деген жакка кирсеңер, өзүңөрчө тандап алсаңар болот. Facebook аттелин жасайм десеңер, Facebook деген жагын ачып, Instagram болсо Instagram деп ачып алгыла. Себеби ар биринин өзүнүн экрандарындагы параметрлери, өлчөмдөрү башка болот да. Мисалы, Instagramдыкы Facebookка туура келбей калышы мүмкүн, же Facebooktуку Instagramга туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн кайсы соц тармакка пост киргизем десеңер, ошол эменин соц тармактын өзүнүн өлчөмүн тандап алып, өзүнүн шаблондору менен жасашыңар керек болот. Мына биздин негизги куралыбыз Instagram. Instagramдын мына публикация, stories деген жерлери бар. Stories деген жер бул экраны чоңураак. Stories экраныңарга толо болот да. Публикация деген бассаңар, бул квадратный болот. Квадратный өлчөмдө жасалат дагы. Постторго ошол коюлат. Анан Reels'тердин обложкасына дагы, эгер обложка жасайм десеңер, ошол квадратный форманы колдонушубуз керек. Анткени сеткада, лентада обложка квадратный формада көрүнөт да. Reels болобу же башка видео болобу, бардыгынын обложкасы квадратный болуп көрүнөт. Эгер биз сторисдин өлчөмүндөгү сүрөттү обложкага коюп койсок, ал жарым жартылай болуп кесилип калат дагы, же башы жок болуп калат сүрөтүбүздүн, же буту жок болуп калат. Ошон үчүн постко өзүнүн размеринде жасаш керек. Мына квадратный, мисалы ушулар публикациялар. Публикацияга, постко жасайм десеңер, мисалы, бул жерден өзүңөргө керектүү поисковикке жазасыңар, өзүңөргө керектүү теманы, ошого жараша шаблонду көрсөтүп берет. Кааласаңар шаблон менен жасагыла, кааласаңар өзүнчө редакция кылып, нөлдөн баштап өзүңөр жасасаңар да болот. Мындай шаблондор бар. Шаблонду ачкандан кийин мындай редакция чыгат өзү. Кааласаңар мына сүрөттү астына заменить деген турат. Заменитти бассаңар, башка сүрөт ордуна койсоңор болот. Галереяны ачып көрсөт дейт. Галереяны өзү автоматтык түрдө ачып берет. Сүрөт тандайсыңар, бир сүрөттү. Так, мисалы мынаны койсом, ордуна өзү алмаштырып калат. Астында дагы бир сүрөт бар экен. Муну дагы алмаштырсаңар болот, заменить деп туруп. Кааласаңар мына сүрөттү жылдырсаңар, нары жылат. Үстүндө мына удалить турат, плюс деген белги турат го, мына бул жер. Так, мына дубликат деген. Ушуну басып алып, ушундай размерде дагы бир сүрөт кыламын десеңер, ошону дубль бассаңар, дубликат болот дагы бир шаблон болот. Ошондой сүрөт дагы кошумча коёмун десеңерчи. Эгер текст, мисалы, текст чыкса дагы, текстин дагы мына текстти ушуну ордуга жасаш үчүн муну
Teksti bassаңар, өзі редакция чыгат. Тексттин түсүн алмаштырсаңар болот. Мына астынан түс чыгат. Карап туруп астынан кааласаңар кызыл, кара, жашыл, каалагандай кылсаңар болот. Эгер бул текст нар жакта сүрөттөргө подсвет болсун, айкалышып турсун десе, мына ал жерде мына плюс деген турат го. Так, мына ал жер. Ушул жерди басып туруп, бассаңар астында мына пипетка чыгат. Пипетканы бассаңар, бул пипетка силерге айкалыш түстү таап берүү үчүн монтип экранга келет. Издеп карап туруп, кайсы түс экранда кайсы түскө окшоштургуңар келсе, мынтип койсоңор, ошол түстү таап берет. Готов кылсаңар, ошол түскө окшоштуруп таап берет. Текстти да ар кандай кылып алмаштырсаңар болот. Мына эффект берсе болот. Мындай эффекттер бар. Фонду дагы алмаштырса болот. Мына фонду бассаңар, өзүнүн астында мындай инструкциялар чыгат. Фильтр бар, настройкасы, обрезка бар. Обрезка менен кичинертсеңер болот, чоңойтсоңор болот. Нары бери жылдырып өзгөртсөңөр болот. Готов. Перевернут. Сүрөт эгер туура эмес коюлуп калса, мындай өзгөртүп дагы жылдырып койсо болот. Прозрачность деген бар. Прозрачностьти бассаңар, сүрөтүңөрдүн түсү дагы өзгөрөт. Мындай болуп, боёгу бир аз азаят. Светлыйраак болсун десеңер, муну 100%ке койсоңор, өзүнүн түсү толук чыгат. Слойлор бар, мына слойду да иштеткенде, мисалы мына экранда турган ар бир деталь көрсөтүп атат. Муну жылдырып, муну бул жакка, аны ал жакка деп жылдырсаңар, дагы жылат. Алмаштырып койсо болот. Мынтип жылдырып койсо болот. Так, ошондо слойлор алмашып атат. Бул жакка коюп жылдырса, жыла берет. Демек, мына бул нерсе, бул да элемент экен. Бул жактан эле карадык. Мына бул жылат. Элемент бул. Жөн эле фон болгон жок да, бул элемент болуп атат. Бул элементти да мынтип кичинертип коюп колдонсок болот, чоңойтуп койсок болот.